Бизде мындай да тараз задача. Же кайра ажыдар күчтүү президентти тандашыбыз керек, же парламентти до конца күчтөтүшүбүз керек. Ошо эки эле вариант бар колубузда. Эми 4 жолу президентти көрдүк го дейм. Акаевди көрдүк, Бакиевди көрдүк, Атамбаев көрдүк, Жээнбеков көрдүк. Акыркы 10 жылда эч кандай парламенттик бийлик болгон жок. Атамбаев 120-нын бир 80-90 депутатын башкарып келди каалагандай. Ушул жактагы эле бир киши аркылуу башкарып келди, билесиңер. Жээнбеков деле ошол эле кишилерди башкарып келди. То есть бүгүнкү чейин президент башкарып келатат өлкөнү. Ошол 120 депутаттын артында Жаман Жуман иши барларды, аларга уголовный иш козголгон, чоң бизнеси барларды, анткени бизнесине оңой эле текшерип жиберип коюп коркутуп коет аларды. Колду көтөр десе алар көтөрүп атышты, түшүр десе түшүрүп атышты. Каалаган мыйзамын өткөрүп атты. Бүгүнкү чейин Кыргызстанда парламенттик бийлик боло элек. Чоң көйгөйдүн баары ошо президенттик бийликтен болуп атат. Анткени президент дегени менен президент башкарбай эле. Акаев учурунда билесиңер, туугандары, аялы, баласы, күйөө баласы. Бакиев учурунда аны деле билесиң. Баласы, бир тууганы жана башкалар. Атамбаев учурунда аны да билесиңер. Шопуру, жан сакчысы жана башкалар. Ал адамдар официалдуу бийликте отурбаса деле Кыргызстанды башкарып келатышты каалагандай. Кайсы кызматка ким отурат, чек арадан өткөн товардын акчасын ким жейт, ким жебейт, жана башка. Бизде парламенттик өлкө боло элек. Ошон үчүн мен ошонун баарын эске алып, мен президенттик өлкөгө Кыргызстанга жарашпайт деп эсептейм. Анткени ушул 30 жылдык Кыргызстан тарыхы муну көрсөтүп атат. Парламенттик өлкөнү биз көрө элекпиз, бирок азыркы парламентке да мен нааразымын. Жанагындай алсыз, принциби жок, артында Жаман иши бар. Кишилер парламентке отурганына мен да каршымын. Ошолорду кантип мындай элде аброю бар, чыныгы авторитети бар лидерлер ошака кириш үчүн эмне кылыш керек деп ойлонуп, биз негизи жазында мыйзам жазып чыкканбыз. Силер партияны тандайсыңар, партиянын ичинен адамды тандайсыңар. Партия силерге алфавитный мындай тизме менен 100 адамды көрсөтөт. Арасында ошол Баткен район, Баткен областынан силер өзүңөр тандайсыңар. Местный бир олигархты тандайсыңарбы байды, же бир бандитти тандайсыңарбы, же аброю бар бир мугалимди, билбейм, врачты, эл үчүн күйүп бышкан адамды тандайсыңарбы? Ошо ким көп добуш алса, ошол алдыга жылат. Лидер партия чечпейт. Ким алдыга жыларынчы? Эл чечет. Ошондо азыркы парламенттин курамы такыр өзгөрөт. Баягындай олигархтар, бандиттер, Жаман иштери барлар кыйла саны азаят дагы, күчтүү парламент келет. Күчтүү парламент жана Медеткан Шеримкулов эми улуулар билет да. Медет Садыркулов жана кандай илгери эмелер болгон. Дооронбек Садырбаевдер ошого окшогон кишилер парламентке келет дагы, алар президентти дагы, премьерди дагы мындай айтканда контролдоп, урдатпай, элдин акысын коргой турган адамдар парламентке келиш керек. Ошол системаны түзө алсак, мен ойлойм Кыргызстанга ошол система туура келет. Ошол мыйзамга бир 4-5 эле өзгөртүү керек. Ошол мыйзамды биз майда сунуштаганда Жээнбеков өткөзбөй койгон. Биз ушул эле жогорку кеңешке аракет кылганбыз ошол мыйзамды өзгөртүп. Бирок алардын ойлогон адамдары кирбей калмак парламентке, эл тандаган адамдар кирип калмак. Ошон үчүн ал мыйзамды алар өткөрүшпөй койду дагы. Бирок ошол мыйзамды аягына чыгарыш керек.